Assalamu алейкум жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздерге ушул флизелин жөнүндө айта кетейин дедим эле. Флизелин бул тегүү тармагында да аябай көп колдонулат, билесиздер. Бул флизелин көрүнүшүнөн бул кездемеге эле окшош, бирок токулган эмес материал болуп эсептелинет. Бул ар түрдүү максаттарда колдонулат. Мисалы үчүн кол өнөрчүлүктө жана тегүү тармагында аябай кеңири колдонулат. Биз муну тигип жаткан кийимдерибиздин ошо колдонулган жерлери формасын кармап туруу үчүн жана да жука кездемелерибизди мындай калыңдатуу үчүн дагы колдонобуз. Мисалы үчүн жаканы алсак, жаканы мындай формасын кармап туруш керек, билесиздер. Эгерде жука кездеме болсо, анын өзүнө эле тигип койсок, мындай жакабыз жашынакай болуп чыкпайт. Ошондуктан флизелин колдонобуз. Флизелин бул клей тарап и мындай клей жок болуп бөлүнөт. Мисалы үчүн клей тарабы бытыракай болот дагы, мына көрдүңүздөрбү? Ал эми клей жок тарабы сыйдан болот и жылтырап турат. Сиздер ошо клей тарабы мына бытыракай жагын аласыздар дагы кездемебиздин оң жагын эмес, тетири жагына коесуздар дагы. Үтүктүн жардамында пар менен мындай акырындан жармаштырып аласыздар. Жана да айта кетсем, флизелиндин эки түсү бар, ак жана кара. Агын сиздер ошол ачык түстөгү кездемелерге иштетесиздер. Ал эми кара түсүн айтып тургандай эле күңүрт кара түстөргө иштетилет. Жана да бул флизелинди мындай кездеме саткан жерлерден таба аласыздар, базардан. Кээ бир учурларда айрым жерлерде сатпашы мүмкүн. Эгер таба албасаңыздар, интернет аркылуу заказ кетирип алсаңыздар болот. Бул ар бир чебер айымга, кол өнөрчү айымдарга керек. Ошол жана да муну үтүктөп жатканда абайлап үтүктөңүздөр. Биринчи акырын үтүңүздөрдүн мындай үйдөгү үтүктөр баардыгын билесиздер да, баягы цехтегидей чоң үтүктөр эмес. Алар билесиздер, бир койгондо эле пар менен берген үчүн жармашпайт. Ал эми үйдөгү үтүктөрүбүз мындай күйгүзүп алышы да мүмкүн. Ошондуктан биринчи уштарын тийгизип көрүңүздөр. Эгер жармашпаса, акырындан жылдырып ушинтип жармаштырып аласыздар. Эгерде сиздерге мындай билбегендер үчүн мындай пайдалуу видео болду деп үмүттөнөмүн. Андыктан эгерде сиздерге видео жаккан болсо же пайдалуу болгон болсо, лайк баса кетиңиздер. Жана да каналыбызда биринчи жолу болуп жатсаңыз, биздин каналга каттала кетиңиз. Буюрса дагы да мындай сиздерге пайдалуу боло турган видеолорду чыгарам деп үмүттөнөмүн. Жана да кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.